Салам достор, силер менен Мерим Нурдинова. Бул видео сабакта силер менен биз план түзөбүз. Мен мурунку видеомдо кантип максатты туура коюш керек дегенде биз максатты жазганбыз. Биз силер менен 8 максатыбызды аныктаганбыз. Ошол 8 бир жылдык максатка биз кантип жетсе болот экенин чогуу план жазабыз. Көптөр коюлган максат 90% уже аткарылган экенин билгенден кийин жазып план койгон адам көптөрдөн тезирээк максатына жетерин билгенден кийин сразу чоң максаттарды, көп жылдык аябай грандиозный максаттарды кое баштайт да. Албетте чоң максаттарга жетсе болот, бирок келгиле шашпайбыз. Биринчиден бир жылдык максаттарыбызга жеткенди үйрөнүп жетип алалы. Эмне үчүн бир жыл деп атам? Эмнеге бир ай эмес, эмнеге 3 жыл эмес? Анткени пайдалуу навык, привычкалар бир жылда барып сиңет экен да биздин мээбизгечи. Ошондуктан бир жылдык максатка жетүү үчүн мен силерге конкретный нерселерди айтып берейин. Эң биринчиден биз максатты тандашыбыз керек. Биз максатты тандап алдык, биз 8 максатыбызды тандап алдык. Максатыбыз бир жылга чындап биз үчүн жете тургандайбы, реалдуубу биз үчүн? Ошону аныкташыбыз керек. Жете алабызбы биз же жете албайбызбы? Кантип билсек болот? Арабыздагы тааныш же анча тааныш эмес деле адамдарды карап көргүлө. Силердей эле шарттар менен кандай максаттарга жете алышты көргүлө. Алар жетсе, демек силер да жетесиңер. Силер да жете аласыңар. Анан максатыңар именно силерге керектүү, чындап силерге жаккан нерсе болуш керек да. Кошунаңардын максаты эмес, же эжеңердин же силердин апаңардын максаты эмес, жеке силердин максатыңар болуш керек. Бул биринчи. Экинчи, ошол койгон максатыңарды эми фиксация кылгыла. Максатыңарды жазып көрүнгөн жерге илип койгула, чаптап койгула, холодильникке чаптап койгула. Күндө отура турган жериңерге чаптап көрсөтүп, сүрөтүн чаптап койгула. Же болбосо телефонуңарда же компьютериңардын экраныңарга сүрөтүн коюп койгула. Иши кылып көз алдыңарда болуш керек да. Силерге эстетип туруш керек. Дайыма көргөндөн кийин эстеп мындай сезгене түшүңөр керек да. Бул экинчи фиксация. Үчүнчү, максатка жетүү жолдорун изденгиле. Максатыңарга эмне керек жетиш үчүн? Кандай каражат керек? Кандай аспаптар керек? Ошону изилдегиле. Төртүнчү, максатыңарды шагтарга же задачаларга бөлгүлө. Ар бир шагты өткөн сайын максатыңарга жакындагандай болуш керек да. Ар бир кадам өткөн сайын максатыңарга улам жакын болгондой болуш керек да. Бешинчи, силерге максатыңарга жетүү үчүн тоскоол болуп аткан нерселерден арылганга аракет кылгыла. Мисалы, телевизор көргөндөн арылгыла, лишний раз сериал көргөндөн, ушакташкандан, убактыңарды текке кетиргенден, ушул ар кимиңер өзүңөр билесиңер, силерге тоскоолбу ушул максат, силерге пайдасы жокпу? Арылгыла. Алтынчы, биринчи кадам таштагыла. Эң кыйын бул башташ. Эң кыйын. Бирок силерге азыр ушундай сезилиши мүмкүн да. Бирок силер бүгүн башташыңар керек. Эртең эмес, бүгүн башташыңар керек. Бул видеону качан көрөсүңөр? Эртең менен көрөсүңөрбү? Кечинде көрөсүңөрбү? Кечинде көрсөңөр, кечинде баштагыла. Улам жылдара берип, өмүрүңөр өтүп кетет. Жетинчи, настроюңарды максатыңарга жетүүгө түздөгүлө. Кантип түзөйсүңөр? Эртең менен турганда өзүңөргө суроо бергиле. Максатыма жетиш үчүн бүгүн эмне кылсам болот? Күндүз ойлонгула. Дагы эмне кылсам болот максатыма жетиш үчүн? Жатарда ойлогула. Бүгүн мен максатыма жетиш үчүн эмне кылдым деп өзүңөрдөн сурагыла. 8-чи, эң акыркысы. Өзүңөрдү мактагыла, өзүңөрдү поощрять эткиле, өзүңөргө белектерди кылып тургула. Ар бир жасалган ишиңер үчүн. Бул силерге мотивация берип, орто жолдо таштап койбогонго аябай жардам берет да. Самомотивация болуп турат да. Анан дагы силер только эле жасалган ишке өзүңөрдү мактабастан, жасап атканыңарга да мактагыла өзүңөрдү. Баштаганыңарга мактагыла. Ой, мен молодецмин. Ой, мен кылып атам муну деп өзүңөргө поощрение кылып, мындай кичинекей болсо да подарок кылгыла, кичинекей болсо да мактагыла, кичинекей болсо да өзүңөргө бир
сону белек кылып койгула. Ошол силерге аябай сону мотивация кылып турат дагы, силерди аягына чейин жеткирет. Силер өзүңөрдү мисалы максат койгондо өзүңөрдү бир жаа менен аткандай элестеткиле. Силердин өзүңөрдүн жааңар, силердин стрелаңар могу целге тийиш үчүн, целге барып тийип калыш үчүн силер биринчи өзүңөр ошол целиңерди, ошол мишенди көрүп алышыңар керек, туурабы? Көрүп алышыңар керек. Мишенди көрдүңөр, ошого жеткенге максат кылдыңар. Андан кийин ойлойсуңар, уже ошол максатка жетүүнү изилдейсиңер. Мисалы, канча алыстыкта турат ошол мишень? Кандай алыста турат? Шамал барбы? Жаан жаап атабы? Же ошол максатыма карай кандай бир аба ырайы бузулуп калышы мүмкүн? Ошонун баарын изилдейсиңер. Андан кийин тоскоолдуктардан арыласыңар. То есть, например, ошол мишень менен менин ортомдо бир нерсе барбы? Менин жаама тоскоол болгондой, менин стрелама тоскоол болгондой. Бар болсо алып саласыңар. Андан кийин биринчи шаг кыласыңар. Получается, действие кыласыңар. Ошо жааңарды тартып туруп, стрелаңарды уже в цель кое бересиңер. Анан ишенип койгула, ушул жааңар, ушул стрелаңар уже 1 жылдын ичинде ошол максатыңарга жетип калат. Силер баштагандан кийин, силер действие кылгандан кийин уже силердин жааңар уже максатыңарга карай кетти. Ошон үчүн таштабагыла. Силер, например, стреланы кое бергенден кийин орто жолдон барып, жетпей калсамчы, болбой калсачы деп туруп барып эле учуп бараткан стреланы токтотуп таштап койбойсуңар да, туурабы? Ал уже кетти максатка карай кетти. Баарыңарды максатка жетишиңерди каалаймын. Ушул менин жөнөкөй 8 эле советтеримди, рекомендацияларымды аткарып эле жасасаңар, сөзсүз жетесиңер. Силер менен мен Мерим Нурдинова болдум.